Kırgız Respublikası'nın жалпы аянты мурда болмоду эле. Biz жумушту баштаганга чейин биздин жалпы аянтыбыз 19 milyon 995.089 hektarda tüzgün. Özbek taraf menen kartаны толук чыйып берип алып бүткөндөн кийин биздин Кыргыз тараптын алынган 15.572 гектарды кошкондо биздин картабыз урматтуулгандар 20.10.661 гектарды түздү. Biz kartабыз чоң. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өтө чоң эмгеги болду. Ошол кишиге бир кол чапкан. Ошол өткөндө эсиңиздерде болсо, жана чек арада зымдарды орнотуп, чала орнолуп калган видеону чыгаргандан кийин көп чалуулар болду. Пограничниктер тарабынан да, ошо чек арачылар тарабынан. Өчүрүп салган, алып салган, мындай тигиндей депчи, ошо боюнча кыскача бир өз оюмду билдиргим келди. Сиздер менен кеңешип кептешип, урматтуу ажабоз Садыр Нуркожоевичке да кайрылып айткым келди да. Мен да өзүм 2008-2009 жылы Каракол шаарында 20-28 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөм. Эми албетте ал учурда, биздин учурда жанагындай жапжаңы турган шишига деп коет го, жана 66. Ошондойлор тургандардын жаңы дөңгөлөктөрүн эскиге алмаштырып, пограничниктердин тамак паёктор деп коебу биздин заставадагы, ошолорду ылдый чүрүп кетип, бул көнүмүш адат эле да, ал учурда уурдап, биздин учурда айтып атам сиздергечи. Пограничниктин аттары, мисалы, саны 5 болсо, 5 боюнча өмүр бою туруш керек, пограничниктердин аттары туубаш керек. Ушундай дегендейчи. На самом деле тууп, бээ болуп, ал кулун болуп, кулуну тигиндей болушу, аны текшерчү деле эч ким жок болчу ал кездерде. Эми ал кез өттү, заман өзгөрдү. Кудай буюрса, ушу ичип жегендер бүттү го десем, тилекке каршы ушул погран отрядда андай бүтө элек экен тилекке каршы. Ушул биздин Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. мына Баткен когалаңында, мисалы, канча деген балдарыбыз ушул мекен үчүн жан берди. Мына урмат канча деген 30 жылдык тарыхыбызда чечилбей аткан Өзбекстан менен, Тажикстан менен талаш тартыш болсо дагы чек арабыз буюрса чекит коюлуп, Кудай буюрса чечилди да. Бирок тилекке каршы канча деген акча бөлүнүп, канча деген ушундай зымтор тартылат деп сүйүнүп, кубанып интернеттен көрүп жатсак, тилекке каршы өткөндөгү видеолорду көрүп ушунчалык жүрөгүм ачты да, зээнимге ийди да. Ушул эми военныйлар ушундай кылбай эле койбойбу депчи, албетте бул жерде жанагындай ошол жерди жасап аткандардын эмгеги зор. Жанагындай прапорщиктердин, лейтенанттардын, капитандардын дейбизби мындай средний составтагы ошол биздин аскерлерибиздин эмгеги зор ал жерге. Бирок тилекке каршы
ошол мына куюлуп аткан ошол зым тосулуп аткан жерибизден жебей эле койсо деген дагы баягы ой кетет экен да. Эми баягы военныйлардын эмеси секретный болот дейт да, көп информация чыгып кетпейт депчи. Ошол себеп менен военныйлар өз оюн дагы мындай коомчулукка чыгып айта албайт тилекке каршы. Ичин тишин тиштеген боюнча, ичи ачышкан боюнча, мушту монткен боюнча кыла беришет да. Анткени аларда секретность деген бар. Анан ушул чек ара маселеси талаш тартыш болуп отуп, мына эмне деген канча деген кыйынчылык менен ушулар чечилип буюрса, эми мына зым тартылып атат десе, ошол зымдын состояниясын карагыла. Эми аны биздин ажого айтышы мүмкүн да, жана генерал Алимбаев болобу, ошол жана кимдер жеп кеткен ошол жакта цементин болобу. Ой, эми ал бир экөө ушинтип калыптыр, ошону интернетке чыгарып ийишиптир, анан мага эрегишип атышат, анан тигинин адамдары, анан мунун адамдары болуп калышы мүмкүн да. Ушинтип эле ал сөздөр жазышат. А на самом деле ошол жерге мисалы барып комиссия түзүлүп текшерилген болсо, мен бир эле эмес, ал көпчүлүк жери ошондой деп эсептейм да. Адам көргүчү жерлеринин баардыгы тең жакшыраак, мындай элдер көрчү жерлери, көрбөчү жердин баары эле калдыгы деп эсептейм. Бул чек ара маселебиз түбөлүктүү чечилип аткан соң ушуну дагы татыктуу жасатса болмок экен. Менин угушума караганда, ошол чек араны эме кылгандан кийин, ошол видеону чыгаргандан кийин көптөгөн чек арачылар кайрылды. Албетте мен аны айта албайм, хоть сотто ийишсин, ким экенин атын дагы айтпайм, кимдер кайрылып эмне информация мага келип аткандарын. Бирок ушуну коомчулукка айтып койчу, ооба туура ошондой болуп атат, цемент действительно жетпейт, мындай жанагындай чындыкты айткандын баарын тең жаманатты кылып туруп тиякка которуп, биякка которуп салып атат, чындыкты айткандын баарын чыркыратып жаманатты кылып салып атат дегендер болуп атат да. Ушуну тастыкташ керекпи деп дагы, урматтуу ажоо, ушуну эсептейм да. Анткени мен мындайды каалабайм да, баягы сизге да ар кандай сөз жеткириши мүмкүн да, ой, Бактияр оппозиция болуп баратат, Касенов туура эмес бирөөлөрдү ээрчип баратат деш мүмкүн. Ушул күнгө чейин, урматтуу сабырган, мен эч кимдин аркасынан ээрчиген эмесмин, бирөөнүн сөзүн айтып койчу дегенди айткан эмесмин, өзүмдүн жеке ой пикиримди айткым келет. Мен сиз үчүн күйүп атам. Эмнеге? Эртең бул бийликте бүтөт, ушундай заңгырап өсүп келатабыз, өнүгүп келатабыз дегендей. Анан дагы баягы бирөөлөр чыгып туруп, ой, мына эптеп чечтик деп атты эле, мына чуркадык деп атты эле, мына мындай эле жасап койгон турбай деп колу менен түртүп, ар көздөй темир турбалар кулап, зымдарыбыз кулап калганса, ошол кезде элдер баягы жакшылыкты, эмне деген эмгектин баарын унутуп туруп, баягы сизге болгон баягы терс таасирин тийгизип калбасын деп ушуга чырылдап атам да менчи. Баягы жакшылыкты биз бат эле унутуп калабыз негизичи. Ушунча кыйынчылык менен эмне деген эмгек кетип, ушундай кеткен сиздин эмгегиңиз баягы талаада калбаса экен деп ушинтип чыркырайм да. Бул жерде албетте генерал Камчыбек Кыдышевичтин дагы бул жерде эмгеги зор деп эсептейм. Ар дейбиз, бер дейбиз, бирок моюнга да алып коюш керек. Ал киши кеткени көпчүлүк жанагындай ичип жегиштер бир аз семире түштү, аны мойнума алам мен. Башкасын ооба, ичкүйлүгүм бар, ал кишиге таарынычым бар, бирок ошол киши кеткени көпчүлүк инсандар мындай семирип алды, жана жеп жуткандарчы. Таможняда баягы контрабанда деген балекет үзүлө элек экен, контрабандада. Аны угушума караганда, анан эртең сотко да бере бергиле, бизди мынтип атат, тигинтип атат, каралап атат деп мен ойлойм. Комиссия түзүлүш керек, барып текшерилиш керек. Жанагындай сигарет маселесинин баары эле ушундай тигинин жүгү, мунун жүгү болуп өтүп атыптыр, короче. Контрабанда дагы да болсочу. Ошон урматтуу жоо, көзөмөлдөп ушуну бир каратып койбосоңуз, чек арада бардак экен. Бул генерал Алимбаевдин тарапташтары дейбизби, жанагындай тукандаштарыбы же кумирлериби, кээ бирөөсү ар кандай сөз менен кайрылышат, тигинтип кой, анан мынтип кой, анан өчүрүп койчу сураныч деп, ай, тайке жээн, тууган урук жөнүнө чыгып кетти, менин тааныштарым менен тааныш болуп чыгып кетишти. Өчүрүп эле сал да, мындай эле кой да, анан тим эле кой да болупчу. Жок, мен тилекке каршы чындыкты ушул күнгө чейин чыркыратып айтып келгем, дагы да айта берем мен. Бир Алладан корком, башка эч кимден корко турчу эч ким жок. Анан жаман көрүнүп калам, анан жакшы көрүнүп калам, анан эл эмне дейт деген мага өтпөйт да, кыскасы тилекке каршы.
Ошондой урматтуу ажо, бул генерал Алимбаевди бир сыйра текшертип коюңуз. Сиздин эмгектериңиз талаага кетип калбасын. Болгону ушуну айтайын дегем. Ошол погран биздин элита да бул погранчы. Ушунчалык мен өзүм служба кылгандыкы ушул чек арачыларга ушундай жан тартам. Алардын службасы кандай оор экенин аябай билем мен. Башка жерлерде 2 сааттан часовойго чыксалар 4 саат чыгат заставалардыкы. Эми ордо жумуштарычы. Анан тетиги үстүндө жогору жакта тургандар ушундай жакшы бир ушунчалык условияны сиз түзүп берип атасыз, Садыр Кожоевич. Бирок тилекке каршы астыда тургандар тишин мындай гычыраткан боюнча эле калып калып атышыптыр да. Ушуну бир териштирип, баары эле туура, көзүнөн жакшы адам, отчет менен жанагындай эмелери жакшы болсо керек, мындай кагаз тууралуу. Бирок на самом деле андай эмес экен, урматтуу ажо, бир текшертип коюңуз. Сизден суранчы. Алла күбө, мен бирөөнүн заказын аткарып, же болбосо бирөөнүн эмесин айтып, ушуну айтып койчу деп суранган, бирөөнүн суранычын аткарган жерим жок. Болгону жанагындай күйүп аткан, ушу мекен үчүн күйгөн инсандар, ушу чындыкты чыркырата айткандар, ушу кээ бирөөсү жабыркап калгандар бар экен да. Ошол себеп менен мен аттарын да айта албайм. Хоть өлтүрсө өлтүрүп салсын, камаса камап салсын, бирок вообще эч кимге айтпайм да. Мен кишини сатып көргөн эмесмин, сатпайм. Ошол себеп менен өзүңүз эле бир текшертип коюңуз, а то бардыгы текке кетип эртең ой мындай эле болуп калыптыр, тигиндей эле болуп калыптыр деген сөздү уккум келбейт. Ушунча эмгегиңиз күйүп кетишин каалабайм сиздин. Генерал Алимбаев погран отряд мурун кандай эле, мурунку президенттердин учурунда. Азыр мына баарыңар тайраңдап майраңдап жүрөсүңөр баарыңарчы. Отчетту шумдук бир ой мощный болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Эртеңки күнү бир тигиндей мындай болуп кетсе, менин приказым эмес, жогору жактын приказы, ой Садыр Кожоевич приказывать эткен деп да чыгасыңар да. Ушу силерге окшогон инсандарды мен жакшы билем да. Ошол үчүн ушундай возможность келип атканда байып кетейин деп эмес, тарыхта калайын деп иштесеңер жакшы болмок да. Мени ушул өкүндүрөт да. Көпчүлүк аткаминерлерге да ушул сөздү айткым келет да. Байып кетейин эмес, байысак акча, бийлик, өлсөк баардыгы калат, атың өмүр бою өчпөйт. Ошол үчүн тарыхта байып кетейин эмес, тарыхта калайын деп иштесеңер туурарак болмок да. Ошол биз деле ак эмгегибиз менен акырындан жумушубузду жасап жүрөбүз. Ошол жалпыңыздарга жалындуу салам. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Чындыкты айта берели, жаман көрсөңөр көргүлө. Мен дагы бир жолу кайталап айтам, мен урматтуу ажо Садыр Нуркожоевичтин сөзүнө таянып, чындыкты айткыла, жардам бергиле мага деген да. Анан урматтуу ажо дагы бир бул Алимбаевка дагы бир эме ичим ачышып калганы. Өткөндө эле мисалы 20-28-де бир айым кайрылып, ушул 5 киши жумуштан кетти эле да. Командири кошулуп, зампамдар менен чыгыпчы. Ошонун бирөөсү кайра эле бир Баткенге ошкору командир чест болуп барып атыптыр да. Эмнеге ушундай ичип жеген коррупционерлер камалып чыгып эле кайра эле бир должностко бара берет? Мындай татыктуу кыйындарын баш керек да, урматтуу жолдош генерал. Татыктуу мындай эл үчүн иштейм дегендерди артка калтырып, анан жанагындай кошоматчыларды эмнеге эле мындай чоң кызматтарга тупойлор коюла берет да, менин оюм боюнча ушул калыссыз деп ойлойм. Ошол урматтуу генерал, балким сиз дагы ушундан ары оңолуп бир туура чечим кыларсыз. Кек сактабай сынды туура кабыл алып, баягы оңолуп кетерсиз деген ой тилектемин. Ошо жалпыңыздарга жалындуу ысык салам, баарыңарга салам туугандар.